Assalamu алейкум урматтуу достор. Сиздер менен мен Дастан Абдрахманов. Бүгүнкү видеодо биз сиздер менен берекесиз королуп жаткан акчаларыбыз тууралуу кеп кылабыз. Ар бир нерсенин максаты бар. Акчанын дагы өзүнө жараша максаты бар. Аны туура пайдаланып, сиздин баарыбыздын муктаждыгыбызга колдонуучу жалгыз кагаз. Чындыгында ушул кагазды көпчүлүк адамдар дээрлик 90% адамдар табышат. Бирок акча эч нерсеге жетпей жатат деген адамдар дагы жок эмес. Кантип жеткирем, кантип акчамды берекелүү пайдаланам деген адамдарга кеп кеңеш. Анын бирден бир себептеринин бири акчаны оожок коротуп салабыз. Эсеби жок иштетебиз. Баарыбыз аны билебиз, бирок моюн сунбайбыз же болбосо көңүл бурбайбыз. Сиз акча иштеп жаткан болсоңуз, канча акча табасыз, айлыкка иштейсизби же күнүнө акча табасызбы, жакшылап эсептеп кагазга жазыңыз. Кагазга жазбасаңыз акчанын эсеби жок, кайда коротуп жатканыңызды билбей жүрө бересиз. Ошондуктан ишенип коюңуз. Ушул видеодогу кеңешке көңүл бура турган болсоңуз, ишке ашырсаңыз бул кеңештерди бир жумада же ашып кетсе бир айда сиздин финансылык абалыңыз жакшырат деген ишеничтебиз. Анда эмесе баштадык достор. Биринчи эреже кичинекей блокнотко акчаны 1 тыйын коротсоңуз дагы жазыңыз. Кайсыл жерде соода кылсаңыз дагы чегин алып коюңуз. Себеби чектер сиздин канча расход кылганыңызды дагы так маалымат алганга жардам берет. Бир айдан кийин сатып алган же короткон нерселериңизди жазып койгонуңуздан кийин окуп чыгасыз. Көзүңүзгө даана көрүнүп калат. Кайсыл жерде кайсыл нерселерди алгансыз, кайсыл нерселерди албай койсоңуз болмок, кайсыл жерде эконом кылсаңыз болмок, баарысын айдан ачык көрүп каласыз. Ошондуктан жазган эң жакшы достор. Экинчи эреже магазинге же гипермаркеттерге же базарга барганда өзүңүзгө керектүүсүн гана жазып алыңыз. Өзүңүзгө керектүү продуктуну жазганыңыз сизге абдан чоң жардам берет. Себеби магазинге барган адам бир продуктага барган болсо башка нерселерди дагы кошуп ала берет кээде. Ошондуктан магазинге барганда көзүңүзгө көптөгөн товарлар көрүнгөндө өзүңүздө жоготуп сатып алышыңыз толук мүмкүн. Ошондуктан туугандар, керектүү гана тизме жазып, өзүңүзгө керектүү гана продуктаны сатып алганда аракет кылыңыз. Бул дагы сизге абдан жакшы жардам берет. Эгерде сиз тамеки же спирттик ичимдиктерди ичсеңиз, ар бир алган тамекини, ар бир алган пиво же спирттик ичимдиктериңизди алган сайын жаза бериңиз. Мээңизге сиңдириңиз. Сиз канча миң акчаны асманга сапырып күйгүзүп, ден соолугуңузга дагы зыян кылганыңызды түшүнүңүз. Бир жыл ичинде сиз канча миңдеген акчаны тамеки алып, ширеңке менен күйгүзүп, абага сапырып, андан тышкары ден соолугуңуздагы өтө чоң зыян кылып, ичимдик ичип жатканыңызды түшүнүңүз. Эми ушинтип эконом кылып акча жыйнаганга аракет кылсаңыз, топтолгон акчаңызга акча кошо турган нерселерге иштетсеңиз болот. Кошумча киреше киргизсеңиз болот. Муну мурдагы видеолордо билесиз, актив кылсаңыз болот. Мисалы үчүн, сиз ушинтип эконом кылып отуруп, бир жылда 20 000 сом ашыкча топтодуңуз дейли. Топтогон 20 000 сомуңузду айыл жергесинде жашасаңыз, 100 түп көчөт алып коюңуз. Мөмө берүүчү азыр соонун карлик көчөттөрү бар, корооңузга тиксеңиз болот. Ал көчөттөрүңүз бак болуп, Кудай буйрса берекесин берсе 2-3 жылдан кийин сизге 100 000 сом, балким 200 000 сомго чейин киреше берет. Карлик көчөттөрү тууралуу Кудай буйрса карантин токтосо, жакын арада өзүнчө чоң бир пайдалуу видео чыгарганга аракет кылам. Жерине барып тартып, кантип өстүрөт, кантип тигет, канча киреше берет, өзүнчө чоң бир түшүнүктүү тема кылып тартканга аракет кылам достор. Андыктан каналга подписка басыңыз, коңгуроочуну кошо басып коюңуз, ошондо биздин видео чыкканда сизге маалымат түшүп турат. Видеонун жыйынтыгы достор, тоготер жери, сөздүн ачыгы бизде өзүңүздөр жакшы билесиздер, кереги жок расходдор өтө көп. Ошондуктан акчаны капчыгыңызга сакташтын эң жакшы жолдорунун бири кетирген расходдоруңузду кагазга жазып туруңуз. Ошондо акчаны эффективдүү пайдалансыз деген үмүттөбүз. Себеби бул практикада далилденген нерсе. Сиз дагы ушул ыкманы колдонуп көрүңүз. Эгерде бул видео сизге жаккан болсо, лайк басыңыз, WhatsApp'тан досторуңузга, тааныштарыңызга жөнөтүп коюңуз. Сиздин бул кылганыңыз үчүн мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.